алардын мамилеси ошо үлгүсүнө улантып ошол достордун атынан бирчети өкмөттө көп жылдар чогуу коллега болуп иштеп жүргөн Натлин Касиевич сөз Есекем көп кыргыз адам эле чынында. Телеге тегиз десем мен жаңылышпайбын, себеби ар бир адам телеге тегиз болуп айрыкча саясатка жарай албайт. Айрыкча мен ойлойм, адамдык касиети бир миңдин бири болчу да чынында. Мен аны менен бир 30 жылдан ашык чогуу иштедим, чогуу жүрдүм, чогуу министр болдук, өкмөттүн чогуу. Анан бири-бирибизге колубуздан келишинче жардам берчүбүз. Анан бир мунун адамчылык касиети жакта досторду сатпаган адам болгон. Турмушта айрыкча өткөн убакта саясатта көптүн бири сатып өткөндөр көп болду. Чынында мындай нерсени башыбыздан көрдүк, өткөрдүк. Бирок кандай кыйын кырдаал болгондо да сен эч убакта досторун сатпаган, кылтыңдабаган, кыргызча айтканда, түз жүргөн. Менден сураганда канча досуңуз бар десе мен айтчумун, жолдошторум көп, бирок досторум бирөө. Ким десе айтчумун, Эсенгул Касымович Омуралиев. Себеби анын адамдык касиети жанакындай нерселерге эч убакта жол берчү эмес. Экөөбүздүн жакшы мамилебиз эсебинен бир уулум ага өкүл уул кылып берген, мына талан жанында турат. Буйрсам Эсекеме окшогон неберелер чоңоюп атат. Алды мына азыр чет мамлекетте окууну бүтүп иштеп атат. Эсекем өлгөн жок, анын жакшынакай неберелери, уул кыздары мына. Андай кичинекей кыздарды да караңыз. Уул кыздары, жакшынакай келиндери, неберелери Эсекемдин биз аларды көргөн сайын ага көпчүлүгү окшош, биздин жүрөгүбүз ырдей түшөт, бирок Эсекем тирүү. Анан анын эстелигине анара жаздырып койгом. Мен кыргыз элине кызмат кылганыма сыймыктанам деп. Ал ошентип өмүр бою сыймыктанып өткөн кыргызга эң мыкты саясатчы. Эсекем көп эле саясатчыларды көрдүм, бирок башында кыны кагазга түшүрүп жазган андай чоң саясатчы асыл. Ал орус тилин дагы, кыргыз тилин дагы мыкты билген. Анан өзүнүн оюн, саясатты кагазга түшүрө билген. Абдан кругозор кенен чоң адам болгон. Бирок тилекке каршы Турсунбекчинин сөзү туура айттыңыз. Ал кишиге канча жолу ушул өкмөткө Кыргызстанга эмгек сиңирген ишмер деп жетеси, ошону да бербей койду, карабайсызбы? Ошону да бербей, ошону дагы ылайык көргөн жокпуз. Себеби ал мага жолуккандайчы, мен ушунча жыл иштесем, 40 жылдан ашык өкмөткө сиңирип жүрүп, иштеп жүрүп, мына ушуну дагы мага ыйгарбай койду деп. Өзүңүз билесиз, Казакстан менен биздин мурунку бир президентибиз туура эмес сүйлөшүп алып, миңдеген машина өтпөй чыдап туруп калбадыбы чек арада? Ошондо Эсекем президентине кирип Казакстандын ошол жерде элчи болчу. Ал даже ошол машиналарды өткөргөнгө, анан кайра ошол маселени оңдоп туруп, анан деге Казакстандын президенти ошол биздин жетекчиге орден бербеди. Ошол түздөн түз Эсенгулдун түздөн түз кылган кызматы, эмгеги болчу. Мына ошондой кызматтарды бир дагы эске салып койбогон мен бүгүн да өкүнөм да. Эми өкүнбөгөн турмуш болбойт экен. Эсекемдин жаткан жери жайлуу болсун. Өзү күлүмсүрөп турат, ошол арчага барган сайын жанына барып Куран окуйм. Жакшынакай аңлап сүрөтүн эстелигине салып койгон, жакшынакай кишилерди эмбай өтүп кеткен көбөсү менен саналаш кишилердин арасында эстелиги. Ошондуктан мен ойлойм, өлбөгөн киши болбойт. Бирок Эсекем Кыргызстандын эгемендүү заманында өзүнүн ишин алтын тоңго менен жазып кеткен мыкты досум болчу. Рахмат.